Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар. Мен азыркы тапта Жумгал районунун Кыздар айылындабыз. Жаздын келиши менен баардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайлы. Бүгүн дагы кызыктуу эфир болот. Назира, ат минесиңби? Жок, карапайымга эшектеле. Ат мине алчы кел. Башында кыз кылгың кылат да. Аны деди, болбойт деди, жаман бала экенсиң деди, боюң кичинекей экен деди, ар кайсын айтты. Айылдын оту башкача. Анткени балалыкты эстейсиң, айылды эстейсиң, ушул жерди карап бир башкача да. Велосипедти сатып алуунун өзү, Назира, бул чоң ийгилик, чоң бир жетишкендик, анан бир мотивация менин колуман келет деген. Көчө кыздардан союп калчумун. Карга көмүп койду. Азыр жебейсиңби? Азырчы. Азыр аялы сабайт. Эски там ээн турат кыштагымда, бактан ээси жок деп успагыла. Түбү бир тууган болом мен силерге түңүлүп тизмеңерден сызбагыла деп там айттым да. Сенин арманың эмне дейсиң? Менин арманым ушул. Менин атам, менин энем тирүү болуп жок дегенде ушул менен окууну бүткөнүмдү, бир кесипке ээ болгонумду өзүрсүнсө болот эле деген арман. Ал эми ошол арман менен жүрөм да. Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар. Мен азыркы тапта Жумгал районунун Кыздар айылындабыз. Жана эшегим экөөбүз сиздерге чоң салам жолдоп, жаздын келиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүнкү эфир абдан кызыктуу болот деп ишендире алам. Анткени Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов мырза менен чогуу анын сырларын ачып, бала чагына ис салып, көз салып дегендей карап көрөбүз деген ишенимдебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Аты жөнүм Назира Айтбекова. Урматтуу достор, мен эшекти тыңгылыктуу мингенди деле билбейт экенмин. Бирок көрдүңүздөр, айылда ушинтип суу ташыган, бир өзгөчө эле бир романтика көрүнөт. Азыр болсо Алмамбет байкеге баратам, ал ат чаап жүрөт. Сүйлөшкөнү, жолугабыз. Назира, мына улактын аттары. Сонун экен атыбыз. Сонун экен. Минесиңби? Я. Жок, карапайым калкы эшек эле минет. Жо, ат минип албайсыңбы? Я, ат коркосуңбу? Давай. Эм көтө. Атыр. Анан Алмамбет байке мен алдыгын талбайм. Назира, көрдүңбү? Ат жакшы экен. Сонун кеме мурун минтип мындай ырахат алып минген эмесмин да, сонун. Көрдүңбү? Рахат алып атасыңбы? Ооба, бул энергиясы сонун экен я. Аттын энергиясы жакшы, аттын тилеги жакшы деп коет. Аттан жана жыгылганда да ат ээсин эч качан теппейт, тепселебейт, тоягын тийгизбейт, тиштебейт. Акылдуу экен да. Аттар ушундай болот. Эч качан адамга жамандык кылбайт. Кокус жыгып алса дагы мындай тепселеп, теп жамандык кылбайт да. Ошон үчүн аттын тилеги жакшы, аттын аурасы жакшы деп коет. Бүгүн мен жетелеп атасыздар. Сен жетелеп. Жаш кезиңде кыз жетеледиң беле ушинтип? Мингизип алып. Кызды? Ооба. Анан Чөпкө чыкканда, чөпкө чыгып иштейбиз да бала кезде. Май айларында сөзсүз түрдө тетиги тоолорго чыгып поход кылчубуз. Ошондо кыздарды албетте классташтарыбыз ушунда отургузуп алып, жетелеп, толкунданып, толкунданып, романтика болуп. Конечно. Мына азыр көрдүңбү, сени жетелеген сага кандай экен? Приятно болуп атабы дегенде. Сонун экен, ошо Гилейген Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жетелеп турган. Эшек менен дейсиң. Эшек мен алып турмагай. Жогору жош экен да. Бул эң жош атты сага тандап бердик. Аттыгил аттар алар. Алкынган, улакка чүкүсү келген аттар болуп атпайбы? Каны кайнап.
А бул жоошат экен. Улакка далай эле түштүңүзбү агам? Мен улакка жокмун. Эмнеге? Эми ошондой Кудай өнөр бербептир улакчы деген. Бирок достор ойнойт. Жогорку кеңештин депутаттары көбү тартат. Анан мен кээде аларга кошулуп алып судья болом. Атты менен ар чабам, бер чабам. Атты улак тартпай деле жөн эле бастырып, бир оозун кое берип, жорголотуп, чаап, желдирип алсаң дагы бир топ пайда болот. Ат жакшы. Анан агам немени сүйлөшөлүчү? Эмнени? Жанагы. Ушундай романтикалуу турганда сүйүү темасына киреличи. Жеңем экөөң кантип таанышып калдың эле? Жеңең экөөбүз бир туугандардын үйүнөн таанышканбыз. Анан көрүп эле жактырдыңызбы? Мен 8 мартта бир жеңелеримди куттуктап, жакшы көргөн, сыйлаган, урматтаган жеңелерим бар болчу, ошолордун үйүнө барып, 8 мартта жеңемди куттуктап келели деп барып куттуктасак. Ошо жерде Жанара студент, ал дагы эжекеси болот да, эжелери болот. Мындай туугандар. Анан ошол жерде алар куттуктап келиптир, сиңдилер. Анан отурдук, чай ичтик, сүйлөштүк, бакылдаштык дегенде мен бакылдаган мүнөзүм бар да, анан ошентип эле анан жактырдым да, болду. Ошо ойдон көрдүңүз, анан эмнеси жакты именно? Баары жакты. Мисалы, Илберинки экен кандай? Мүнөзү, оор басырыктуу, эстүү, иши кылып жакты да. Өңү түсүү дегендей бар. Анан Ошондон кийин анан бир жыл анан чуркадыңыз. артынан анан сая түштүм анан. Анан ал эмне? Бура бастырбай элечи. Анан ал болсо эмне деди? Жооп кайтарды? Башында кыскылыгын кылат да. Аны деди, болбойт деди, жаман бала экенсиң деди, боюң кичинекей экен деди, ар кайсын айтты. Сиңдизди чаңдыбы анан? Мурдуң чоң экен деди. Акыры көп жүрүп анан көндүрбөдүк. Сүйүү деген ал оңой келбейт, оңой оокат эмес экен да. Анан эмне болуп сүйдү? Ошентип анан кийин үйлөндүк, баш коштук, 4 балалуу болдук. Азыр 3 уулум, 1 кызым бар. Аны эмне кылып мындай сүйдүрүп алдыңыз? Ким билет, аны бир күнү жеңеңен өзүң акырын суу. Ушул убакка чейин айта элек мага. Айт эле, сураган эмес билиңер. Түш көрүптүр бир жолу. Мени көргөн го. Билбейм, ошентип калат иши кылып. Анан Ошентип анан кийин ошентип үйлөндүк. Анан Ошол биз эми азыркы жаштар мындай ачык айкын да. Биз эми андай теманы көп айткыбыз келе бербейт да. Агай, айтыш керек. Айтыш керекпи? Агай, конечно, анан жеңеме мындай сезимдерди кенен ооба, сезимдер болду. Анан сезимдер болгон үчүн анан жана бир жыл артынан сая түштүм да, туурабы? Сезимдер болбосо каяктан бир жыл чуркайт белем. Ашып кетсе бир ай чуркабайт белем. А балдарыңызчы кимди тартты? Кандай балдар болду? Туура эле тарбияладың дедиңизби? Балдар жакшы эле го. Балдарга мен көп акыл айтам. Менин атам мага жана укма кулак, акма кулак деп коет го, куйма кулак. Куйма кулак деп жолуккан жерде эле насаат айта берчү. Мен кээде мындай нааразы да болчумун. Папа дечимин да, папа кайта эле айта бересиң десем, айта берем деп койчу. А бирок ошо туура кылыптыр да. Азыр ошол көп кайталагандарын мен эсимде бар. Ошолорду мен балдарыма кайталап атам. Үйдүн ичинде дагы окат чарба бүтпөйт да. Ошолордон моюну жар бербейт азыркы балдар. Жашырганда мындай жалкоо болушат. Жалкоолонбогула. Окугула дейм, бирок окушат. Иши кылып мен байкашымча улуусу дагы, кичүүсү дагы баары тең эле мындай окууга немеси бар да. Окушат. Анан айылга келгенде мен аларды айылга алып келип, ушул мына карачы, ушул айылдагы балдар, жаш балдарды карасаң кандай мал жайлашат, кандай жүрөт, кандай чыйрак, учурашкандары, вообще эле мындай башкача да бир аралашкандары. Анан шаардык балдар эми андай болбойт экен да. Мен ушул айтам да балдарга, айылдан келип үйрөнсөңөр боло. Айылдагы балдардын карачы, жер менен мына монтип күнүгө ат сылап, атты кармап, атты жетелеп, жанагынтип козуларды кучактап, козуларды эмизип, музоону эмизип, туут деген бар. Жайында тойт топтойт, чөп топтойт. Кыркынга азыр мурун өсүрүп алганда кыркынга барса азыр колу менен, кайчы менен кыркат. Түйшүк көп да. Анан бияка алып келип койбойсуңар балдарыңарды. Эми чыдабайт да, биякта туугандар бар эми бирок качып кетет да бир жума. Балконский болуп калат да балдар. Балконский майлы жок. Анан айтып атам, эми силер балконский болдуңар ушундай. Эми сабак окугула, билим алгыла деп.
Анан жогорку кеңештин депутаты болуп жүрөсүз. Анан кандай депутат болдум, элге пайдам тийдиби деп ойлойсузбу? Эми элге кулак төшөсөм, жоон орто депутат окшоймун да. Жоон орто эмнеге? Эми өтө мыкты дегенге эми алаша чапкандык, өтө мыкты эмеспиз. Жоон орто дегенге мен макулмун. Шайлоо жакындап келатат, анан ойлор барбы агай? Ооба, катышам. Анан баягы айтат го. Мен дагы век живи, век учись деген сөз мындай абдан туура да. Мен азыр 50дөмүн. Азыр да үйрөнсө болот. Азыр дагы күнүгө бир нерсени мындай жаңы өзүңө бир кабыл алып, күнүгө бир бирдеке. Мен азыркыга чейин китеп окуйм. Азыркыга чейин бирдекени жаңы нерсени алам да. Чын эле момундай экен. Азыр эми мурун адабий чыгармалар болсо, азыр көбүнчөсү жанагы бир исследованиялар бар го. Ошол исследованияларды окум. Сизге мындай кыз жандуу элеңиз? Жок. Анча деле эмеспи? Жок. Мектепте мен тентек. Эмне кылып тентек кылчу элеңиз? Чүк ойнойм, мушташам, ат минем. Иши кылып эмне оюн болсо пух деп коет биздерден. Согуш ойночубуз, пух деп пух ойночубуз. Тентек кылчубуз. Азыр деле мушташасыз? Кыз жандуу боло турган возраст өзү баягы 18, 19, 20 да. Мен ал маалда шаарга кетип калдым, армияга кеттим. Ошо менен айылга каникулда эле келип калдык да. Азырчы кандайсыз? Азыр эми төрт баланын атасы болдук, токтолдук да. Азыр каякта жеңең өлтүрбөй. Кызганабы? Эл катары эле го дейм. Сизчи аны? Мен деле эл катары. Андай өтө ашын болгон эмеспи жашооңузда? Аябай бура бастырбай деле жок го, бирок эми жанагы хадистерде да өткөндө бир хадис уктум радиодон. Ошондо айтып атат. Аялын эркек кысканып, сүйүп, кайтарып турбаса болбойт депчи. Эми машинада кетип баратып радиодон угуп калдым да. Анысы кандай бул баягы мерасы менен ар нерсенин өзүнүн бир туура жагы бар го, кызгануунун дагы. Таптакыр эле мага баары деген ал болбойт. Ал демек ал сезимдер сүйүү жок да. Мушташтан аша чаап кеткен ал уже кээде оорунун деңгээлине чейин да бар да. Угуп жүрбөйсүзбү? Мындай бура бастырбай элечи. Аны эмне карадың, анан бул эмне көзүн сүздү, анан аны эмне колун кармады дегендей. Мушташкан жактанчы азыр деле мушташасызбы? Азыр мушташпайм эми андай. Депутаттар менен кол утуңар иштеп кетпейби? Жок. Менин ачуум чукул, бирок андайга жеткире элекпиз. Бат эле жазыласызбы? Ооба, өтө бат. 3 мүнөт. Мен тиги кичинекей кезимде бу суу алганы биз сууну азыр колонкалар бар да. Мурун сууну тетигинде тоолордун арасынан суу агат да. Ошол сууда келип күбүрдөп коет. Музду касып анан түшүп алчубуз. Анан менин бир мугалимим айтып атпайбы, терезеден карап турсам, Алманбет эки чаканы көтөрүп алып сууга келди. Айтып берип атат да. Сууга келип, эмне кылар экен деп карап турсам, сууну алып чыкты дейт. Анан Алымбек деген биздин жаныбызда тууган бала бар. Алымбек келди. Алымбек келип, ал дагы суу алып чыкты. Анан Алымбектин суусун төгүп салды. Бир убакта экөө кармаша кетип мушташты. Анан күрөшүп эле жерге жыгылды. Анан эмне качан токтотобор экен деп турсам, экөө бир 40 мүнөттөй көрүшкөнбүз го. Айтат, карап турдум дейт, экөө дейт, оон алакташып кичинекей мамалактардай болуп, 40 мүнөт же чыгып бара албайм, алыстан да эми. Анан бир чети күлкүм келди, бир чети ачуум келди деп коет. Анан бир убакта чарчаш токсойт, экөө туруп алып, күйүнүп алып, суусун көтөрүп алып кетти деп күлдүрүп атпайбы. Анысы кандай? Ошол окуя да, мисалы үчүн. Ушул сыяктуу окуяларда. Назира. Мен сага азыр от жагып берем. Мен өзү айылга келгенде, жайында келгенде чөпкө барып, суунун жээгине отуруп эс алганды жакшы көрөм. Кышында болсо, момунтип түн ичинде от жагып. Азыр мен сага сон от жагып берем. Ооба да. От жаккан деген
Өзүнчө бир башкача я. Өзүнчө бир керемет. Энергиясы бар. Бала кез мына 10 классты бүткүчө чейин ушинтип өттү. Келечегиңизге болгон кыялыңыз болду беле азыркыдай? Депутат болом, жогорку кеңеште отурам деген нерсе акылыңыздын учуңуздан кичине өттү беле? Же тагдыр берген белек болуп калдыбы? Жок, андай депутат деген ой болбосо керек, бирок сүрөтчү болом. Сүрөтчү болгум келчү. Мен 8 классты бүтүп, Чуйков атындагы художественный училище бар. Семен Афанасьевич Чуйков деген залкар художник биздин жердешибиз. Ошонун атынан коюлган училище бар. Ошол училищега 8 классты бүтүп тапшыргам. Мен жакшы тартчумун, азыр деле тартам кээде. Анан бирок агесте барсам чоң балдар армиядан келген. Мен эми 8 класс деген бул эмне? 14-15 жашта бала. Аяка деген армиядан келген 20-дагы, 21-деги балдар тартат келчикен. Уже почти профессиональный художник деп болгон балдар да. Анан агестеде мугалимдер бир башкача. Мени чакырып, капа болбо, ыйлаба, 10 классты бүт. Анан армияга барып кел, анан дагы тарта бер. Анан мен эми альбомдун барактарына тартып баргам да. Алар болсо чоң холсто, масляный краска менен, гуашь менен уже графика деп коет, мына чоң карандаштар менен моундай кылып планшеттерге тартып калыптыр уже. Профессионалдык деңгээлде. А меники альбом коем да. Аяз атанын, аттын, анан козунун сүрөтүн тартып алып көтөрүп баргам да. Ошондой бир окуя болгон. А жана кыял деп атпайсың, ошо кыял ошондой болчу. Мен сүрөтчү болсом деп кыялданчумун. Аяк ошентип анан ал кыялды ит капты дегендей да. 10 классты бүттүм, 10 классты бүтүп Орус тил адабият институтуна тапшырдым, аякка өттүм. Анан армияга кеттим. Илгерки эле тон жул болот экен аба. Бул койдун терисинен жасалган тон да, ичик. Ичик. Көрдүң мына? Бул койдун териси. Ушун сыртынан тука менен жаап турган ичик кылып кийишет. Анан азыр эми баягы көп перчатки көп, мээлай көп да. А биз кичинекейибизде койдун териси бар го жана ушул эле тери. Ушу терини мындайына мээлай кылып тикчи апалар. Боо жерге чейин. Анан ошону кийип туруп айры кармасаң да болот, суу көтөрсөң да болот. Жылуу да. Жип жылуу тим эле. Нарынды сууна. Ошону көтөр, кээде муштумуңду түйүп алып эле, ошону кийип алып эле мынтип жүрө бересиң. Эмгек кишип элеңиз? Чынын айтайынбы? Анча деле эмес. Неге? Эми эл катары эле баягы жалпы түйшүктү аткарчыбыз, эми суу алып келмей, мал жайламай, кар күрөмөй. Анда азыркыдай колонка жок, сайдан суу ташычыбыз. Сайдан суу ташып бир 7-8 чака үйгө суу алып келиш керек. Кар деген жаайт 2 күндүн биринде, аны күрөш керек. Малдын стандартны баягы завтрак, обед, ужин дегендей малдын чөбүн берип, астын тазалап малды жайлаш керек. Кечинде кой кесүүдөн келет, тосуп келиш керек. Анан сенин коюң башка бирөөнүкүнө кетип калат, аны барып таап келишиң керек. Ал айтпайт эч ким меникине кирип кетти деп. Чоочун кою барбы деп айылдын аягына чейин чыгасың. Коюң башка жака кетип калса. Анан кээ бирөө карап туруп, чоочун кою бар дейт, алып кетесиң. Ашынган деле эмгекчил, иши кылып стандартын ошолордун баарын аткарчу. Анан ойнош да керек да. Кышында эмне кылып ойнойт? Чүкө ойношот, жок чүкө, муздун үстүнө чүкөлөрдү түзүп туруп, алыста монтуп атат. Чүкө ойнош керек. Хоккей деп, хоккейдига тилибиз келбейт. Хоккей дейбиз. Хоккей ойномой. Ошол. Мен дагы Инстаграмга жана эмне деп коет, сторис деп коебу, ошол сториске ушундай чыгаргам. Ушундай көңдү калап. Анан отту жагып, досторум менен карап отуруп. Интернетти жакшы эле колдоносузбу? Ооба да. Анан сизге мындай ачуу сын айткандарга эмне дейсиз? Урушуп кетесиз? Сөккөндөрдүбү? Чектен ашып кеткендерди блок мындай жок кылып салам, алар мен үчүн жок. Эми чектен чыгып, эгерде
сын айтып ал бул силер чимкириксиңер, туура эмес кылып атасыңар. Силерге коргон кайран элдин эсебинен жашап атасыңар деген сыяктуу сындарды мен туура эле көрөм. Тескерисинче ошондой болуп турган деле жакшы. Бирок кээде жанагы фейктер да маты жок. Алар баягы балким тааныган эле адамдарды ким билет. Тегереги деле болбосо мындай. Ким билет эми кимден көрө албайсың эч кимден. Сиз өзүңүз фейк аккаунт ачасызбы? Жок. Ал мен принципиалдуу түрдө фейк аккаунт. Негизи саясатчылар ушинтип эткен го, бир нече фейк аккаунт ачып алып. Андайлар болсо керек. Андайлар бар, билем. Илгери интернет деген жок. Заман. Телефон деген жок. А кезде интернеттагы, WhatsApp'тагы, Facebook'тагы баары ышкырык болчу. Чуть-чуть да ышкыргандан кыздар билчи кимге ким келгенинчи. Өзгөчө болчу да. Өзгөчө. Пароль музыкасы менен. Сиздики кандай эле? Мындай паузалар менен. Сиздики кандай эле? Эсте жок биздики. Жок, анан. Андан бери канча жыл өттү. Анан биз ышкырганда эле чыга коет дейсиңби? Чыкпайт да. Каяктан чыгат? Бирок ышкырып коюп, эртеси күнү анан ышкырдык уктуңбу деп анан уктум десе ошол эле чыкканга тете болчу да эртеси күнү. Анткени ошол жерден өтүп баратып ышкырганыңды бирөө классташ кызың угуп, мага келип ышкырып кетти дегендин өзү бир керемет да. Кат жазчу элеңер го? Түлкү куй тиз менен анан эмне деген сиз менен ар бир эле кыздарга ушинтип бирдей эле каттар жазылчу белеби? Түлкү түз менен эмес, түлкү качат түз менен. Тайган кубалайт диз менен деппи? Биз да ошончубуз. Аны кайдан билесиң? Аны апамдар айтып коет да ушу тайкемдер. Көлдө да ошентип айтчу экен. Ооба, тайкемдердин каттарын жазышып анан талайлуу кыз экенсиз, таанышып алсак сиз менен деп. Ошол көлдө да ошентип айтчу экен. Ооба? Биз ошентип жазчубуз. Биз апамдардан билем да буну. Анан түлкү качат диз менен тайган кубалайт түз менен кандай эле? Жок, түлкү качат түз менен тайган кубалайт тиз менен бактылуу кыз экенсиз, таанышкым келет сиз менен деп кат жазып жөнөтчүбүз, болду. Анан алардан жооп келчү беле? Жооп келбей да койчу, келчи. Атын айтып келсе, ал таанышканың ошо. Атын айтпай койсо, болбойт деген ошо да. Баардык жерде ошону айтылса, значит, ошол кездин азыркы тил менен айтканда хайппы, хайп. Туура айттыңыз. Хайп болчу. Хайпы да, кайфы да ошол болчу. Хайпы да, кайфы дагы, керемети да ошол болчу. Кат жазмай, жооп күтмөй. Ушинтип эмизип, козуларды монтип көтөрүп алып, сүрөткө түшүп. Canım dese. Son кен. Кыран тенде кылып аткан. Булар чөп жебейт. Чоңдору чөп жеп калган көрүн. Эртең менен жаныбызга айрандан коюп, жанагындай апам жапкан нанды сагындым дейт го, ошол нандарды алып алып, гүл азык деп. Анан момпосуй салып берет, ошонун баарын алып алып, кечке кой кайтарып келесиң. Эгерде ошол жерден бир 200-300 кой болот да, ошончо кишиники. Бирөө жоголуп кетсе жооп бересиң. Ал чоң жоопкерчилик. Сен кайтарып жүргөн жерде, алысыраак жерде дагы бир кесүү болот, алар кайтарат. Анан алар менен уктап калып, эки көзү кошулуп кеткен күндөр болгон. Кичинекейбизде бизде айылда 7-8 класс окуп, 6-7 класс окуп жүргөндө велосипед деген азыркы Mercedes эле, азыркы жаш балдардын iPhone 7, анан компьютер, жаш балдарга азыр эмне бир жакшы бир эң sevген оокат. Биз үчүн велосипед болчу. Ошол велосипедти алыш үчүн, мисалы үчүн, чөп иштеш керек, же сакманга иштеш керек, же кыркынга иштеш керек. Сакмалга иштей албайсың, анткени окуу процессинде болуп калат, ушу жаш ушул маалда башталат да сакмал. Чоң балдар иштейт, баягы 7-8 класстын балдары иштей албайт. Биз ошол кыркында иштегенбиз. Мен кыркында иштегем. Кыркында иштеп велосипед алгам.
жап-жаңы көк Мерседес дегенде көк урал алып. Ой, эстен кетпейт ал жыргал. Аны агесте велосипед урдамай деген өзүнчө бир балакет бар болчу. Велосипедти кайтармай, велосипедти тепмей, аны кооздомай, өзүнчө бир жыргал кез экен да. Мен мамам мугалим болчу мектепте. Мен 3 жашымда каза болгон. Эмне? Ооруп. Папам болсо атам. Мен 10 класста окуп жүргөндө каза болгон да. Анан экөө тең жаш кетти. Мамам жап-жаш экен да. 37 жашында кетти байкуш. Папам болсо 55 жашында. Ызаланып ыйлаган күндөр, куса болгон күндөр, эмнеге мындай деп арман кылган күндөр көп болду да. Айтсаң. Азыр кээде арман кылам да. Менин колуман чай ичсе болмок, жакшылыгымды көрсө болмок, ийгиликтеримди көрсө болмок деп өзгөчө атам байкуш. Анан эми айла жок ушундай экен. Тагдырга кантип моюнсунбай койбойсуң. Апаңыздын элеси такыр калган жок да, 3 жашта болсоңуз өтө эле кичинекейсиз да. Мамамдыкы, атамдыкы, атам мен эс тартканда 16 жашымда каза болду да. Атамды эстейм дайым. Күнүгө Куран окутам. Өзүм Куран окуйм. Кээде бир ийгилик болсо, ушул ийгиликти көрсө болот эле дейм. Кээде мен кыйналганда түшүмө кирет бирок. Атаңызбы же апаңызбы? Атам. Мен кыйналганда кандайдыр бир окуяларымда, бир турмушумда бир кыйын убактар болот го. Кыйчалышта. Ошондо сөзсүз түрдө түшүмө эмнегедир кирет, аны ойлоп коем. Ошолдон арбак түрүү деген чынбы депчи. Эмнеге мен кыйналганда кирет дейм да. Ошо жардам берген сыйып, мен аяган сыйып, колдогон сууп, мага кандайдыр бир кирет дейши кылып, анан мен дагы кичине дем алып калам. Эми жакшы эле болот го депчи. Мына биздин ата-бабалар уш жерде коюлган, ушу секи деп коет. Атаңызбы? Шык Маматов Насыркан. Мен атама окшошуп экенби? Окшош экенсиз. Өлө окшош экенсиз. Сиң кыйган киши экен, Ким болуп иштеди эле? Тарыхчы, мектептин директору болгон. Тарыхтан сабак берген, тарыхчы болгон. Мектепте директор школу болуп турган жеринде ошол давлениясы көтөрүлүп. Эми дагы ичмес, даже давление ченегичи жок экен. Анан давленияны койдун шорпосун ичпеш керек, койдун этин жебеш керек, сүт ичпеш керек, кыймылдаш керек. А тескерисинче койдун шорпосун ичип ушу дары болот депчи. Майдан жеп ушу дары болот деп багы илгерки ошентип көнүп алышканда, ал тескерисинче да. Ошол күнү дагы аябай давление болуп, башым ооруп турат. Давление экенди билбейт да. Башым ооруп турат. Анан шорподон ичиптир. Анан боз ичиптир. Ошол күнүчү. Жаңы жыл күнү да. Ошол анан ошентип. Сиз анда мектепте болупсуңар да биякта? Мен 10 класста окучумун. Анан мага кандай бул элестет, мына жалгыз карманарың атаң болсо, өзүң 16да болсоң. Анан туруп эле кечинде учурашып, жактынакай туруп эле анан уктабай койбойсуң. Мындай шоктун шогу да. Анан ошо менен анан кеттик, анан шаарга кеттим, окудум, армияга кеттим, ошо менен мына. Айтып атпаймынбы? Арман кылат экенсиң, арман. Кээде ойлойсуң, ушул жөн эле. Ушундай депутат болбой деле, министр болбой деле, жөнөкөй эле бир ушул бир карапайым адам болуп, анан ушул түрүү, атаң түрүү болсо, энең түрүү болсо депчи. Анан кийин колуңан чай ичип, сенин балдарыңды эркелетип, аш тойдо үйдүн караан деп коет. Өзү эле караан болуп эле ушул дасторконуңда отурса, ошол арман да. Анан кээде бир жакшылык болсо, аны көрсөт, жөн эле төбөсү көккө жетет беле. Өзү айтчы, жакшы адам бол,
Ал бул тарыхчы киши тарыхтарды көп айтчу. Бул мындай болгон, бул мындай болгон. Бул мындай болгон деп. Анан кээде ойлойсуң. Эми турмуш ушундай экен, тагдырга баш ийбегеске эле жок. Ошон үчүн жанагы ажал улук деп көп айтса мен таң калчумун. Эмне үчүн ажал улук? Эмне үчүн өлүм ак ажал улук деп айтат? Ажал деген кантип улук болсун дегендей да. А көрсө ажал улук деген бул ажалга сен моюнсунбай кое албайсың. Ага баш ийесиң. Ошон үчүн улукка баш ийет да. Ага баш ийбей, моюнсунбай, аны деп мындай артка тартып кете албайсың. Ажал деген улук деп ошон үчүн айтат экен. Өлүм ак дегени өлүмдө күнөө жок деген экен да. Анда күнөө жок, ал атайын өлтүрбөйт. Ал ошо ажал келет, анан өлүм болот. Өлүм бул кылмыш эмес. Ажал келди, адам өлөт. Башы бар, аягы. Ар бир нерсенин башы бар, анан аягы бар да. Ошондой экен да. Анан ошентип, анан арман мына. Сенин арманың эмне дейсиң? Менин арманым ушул. Менин атам, менин энем тирүү болуп жок дегенде, ушул менин окууну бүткөнүмдү, бир кесипке ээ болгонумду, же Жанар экөөбүз үйлөнүп, ошол үйлөнгөндө бата берип, биринчи балалуу болгондо ошол баланы өзү ат коюп, өзү ушинтсе болот эле деген арман. Ал эми ошол арман менен жүрөм да мен. Эски там ээн турат кыштагымда, бактан ээси жок деп буспагыла. Түбү бир тууган болом мен силерге. Түңүлүп, сиз тизмеңерден сызбагыла деп тамак айтканда. Мен ушул тизмедемин да. Мен ушул тизмеден чыкпашым керек. Депутат боломбу, машайык боломбу, ким боломбу, мен ушул туугандар, ушул мына түбү бир тууган болом мен силерге деп атпайбы? Ушул менин мына уюгум ушул. Бирөө сабап койгондо же тууган уруктан тил укканда ызаланган учурлар болгонбу мен силерге? Ызаланган учур менде абдан көп болду. Бирок мындай бирөөгө кекеним жок. Мен эмнегедир кээде мындай өзүм жөнүндө да ойлоном да. Өзүм отчет берип деген. Адам биринчи өзүнө отчет бериш керек. Анан эл журтка берет, анан башка бирөөнө берет да. Туура. Кудай астында дегендей. Ошо өзүм деле кээде отчет бергенде балким менден кеттиби, мүнөзүм жаманбы, же адамгерчилигим жокпу, же деп мындай бирөөнү таарынтып алганды мен жаман көрөм. Бирөөнүн көңүлүн оорутканды жаман көрөм. Ошондо ойлоном да, эстейм да. Мен ызаланчымын, бирок мен эч качан кекчил болгон эмесмин. Же болбосо мени таарынткан адамдар абдан көп болгон. Мына ушул балалык кез, студенттик кез, эми айтып отурса тизме. Бирок мен бирөөнү дагы мындай немем жок. Чын мына мен чын сага чын дил менен айтып атам. Менде ошол жок. Депутат болдуңуз да, мейдеңиз. Анан тууган уруктар кандай мамилесин өзгөрттү? Жок. Мурун жетимдеп басынса, анан кийин депутат болду деген жокпу? Мени тескерисинче жетимдеп эч ким басынткан эмес. Мен эмне үчүн дайым оозуман бир сөздү түшүрбөйм. Элден айланса болот деген сөздү мен көп айтам да. Эл көсөн, элден айланса болот депчи. Мени эч ким эч качан жетимдеп басынткан эмес. Тескерисинче ар мына бул жерде Медет ата деген жашачы курсак ачканда жөн эле кирип эле жана өзүңдүн эле рестораныңа киргенде кирип эле аң тартып теңтелеп эле курсакты өзүп. Анан жей кой, ала кой, иче кой деп ушинтирчү. Бул жерде любой үйгө кирип, азыр да ошондой. Элдин пейили айылда, укмуш болот. Укмуш болду. Элдин пейили, боорукерлиги, анткени мына табият менен жүрсө, бирге жашап атса момда ысык суулукта, жайында биргелешип монтип оокат кылып, биргелешип чөп жыйнап, биргелешип оокат кылып жүрсө, ошол эл кантип жамандыкка барат мисалы үчүн. Ошондуктан эл эт жеринде адамдар, менин улуу балам айтат. Ата эмне үчүн айылга барганда айылдын балдары аябай добрый болот деп мен балам сураганы бар да, кичинекей кезиндечи. Анан чын эле ошол баладай сезип атат, айылда элдер добрый болот деп. Чын эле айылда элдер добрый болот, таза болот. Көкүрөгү мына адамды биз сырткы келбетинен айтабыз го, андай эмес. Көкүрөгүн ачып карасаң, бул айыл элиттериники көкүрөгү таптаза, булактай. Таптаза. Жана антип көрө албастык, жаманатты кылбайли, же болбосо бир кара өзгөлүк кылалы деген, мне кажется, андай жок.
Мен билбейм да андай. Саясатта толуп турат аны. Саясат эми тажайсызбы ошо? саясат тажайм, бирок Анан айла жок. мисалы үчүн энеден мээрим албагандар аялдан мээрим издейт дейт го. Ушу жубайыңыздан мээрим издедиңизби? Ооба, азыр деле издейм. Азыр мен ойлойм кээде. Тиги биз 4 балам бар да. Анан мен кээде тамашалап коем. Улуу баласым мен депчи. Мен баягы кээде эркелейм. Келинчегим эркелейм. Кантип? Мисалы үчүн байпагым кайда деп эркелейм. Чай коюп бер деп өзүм деле коюп ичип алса болот да. Коюп бер дейм. Анан айтып атпайсызбы, эне мээрими депчи. Ооба. Анан ал коюп бербесе ичпей коем. Ал коюп бергенде ичем. Иши кылып бала энесине кантип эркелейт. Мен кээде ошентип эркелеп, ошондо сен айтканда ойлоном да. Бала кезде 3 жашта деген ошол да, 3 жашта неметип мээрими жетишпей калганмы депчи. Же келинчегим да ошону түшүнөт болуш керек. Мага ошондой аяр мамиле жасайт. Мындай баласындай мамиле кылат да. Сонун экен. Тамак жасаган жактан кандайсыз? Кээде шыпылдатып эркектер жасай коет го. Жок, каяктан тамак? Жанагы төркөлөп түшүң ошо чейин. Бир тамак төлөм жана жумуртка башырган сууга. Сууну кайнатып туруп. Эт салган эме ал эрдик эмес да. Тамак жасабайм. Жакшы. Момундай айылдын жумуштарына менин балдарым, жана эркек балдарым, чоң балдар да алар жасайт. Анан мен акырын карагам, кантип жасап атат булар. Десем интернеттен мындай мунча суу коюш керек, тийиш керек деп туруп бир жолу апасы жокто жаса дедим да. Жасасам жасап койдум, таң калып калдым, бул кандай жасайт. Көрсөм интернет деген бала бар экен. Ал жерден карап сопсун эле жасап койду, жедик отуруп алып. Нарымбек улуудан кичүүсүчү, мен айттым, Нарымбек тамак жаса деп кээде. Жакшы. Ал интернет менен катуу дос. Баарын ошол жактан үйрөнөт. Мындай эркек оокаттарына тың элесиз да, мык каккан жактан. Ооба. Эми айылда чоңойдум. Айылда чоң. Жана кече түндө от жакканын көргөн жоксуң. О, көрдүм, соон жакпадыңызбы? От сонун экен. Өйтү соон экен да. От жагам, мал жайлайм. Монтип анча-мынча стройканы деле иштеп коечубуз. Бала кезде атам неме болчу? Уста деле эмес, бирок колунда мындай өзү жасачу да. Ошол үйдү уста жок, өзү салыптыр. Өзү кыш коюп, досторун чакырып келип, агесте эми ашар деп достору келип, ошол үйдү мен кийин шыбатып, оларын алмаштырып жаңылаткам. Атак жана айтып бербедимби, агам Раматлык Рахат деген агам бир тууган буздурбай койгон. Атабыз салган үй, атабыздын колу тийген үй бузба деп. Анан ошол бойдон ушундай кылып оңдотуп койгон да. Бир жерин, проектисин бир жери бузулган эмес. Мына азыр тарых, азыр музей. Дайыма жылына жайында келип ушинтип ушу жерде жүрөм. Кимиңерди сабады эле? Бул экөөбүз бала чагыбызда школдон келип атканда мен жалгыз калсам кыздар көтөрүп жатчу мени. Бул эме чогуу эметчүбүз. Жолсо кыздардан алым жетчү эмес, чындыгы мен кичинекей болчумун, аябай. Боюм кичинекей болчу. Бала чагыбыз чогуу өттү, ошондо чогуу ойноп күлүп, биякта кыздар көп болчу. Ошо кыздар сени сабап коюп далай койсун да. Бул кошумча болбосо мен көбүнчө кыздардан сабап калчумун. Карга көмүп коюшчу. Азыр жебейсиңби? Азырчы. Азыр эми чоңойдук, үйдү болдук. Өмкөнү. Сабабай калды. Питание жок, нанды өзүбүз салып барчубуз. Ар бир сумкада нан, жанагы укмуш эме майга башкан нан. Анан? Анан бул анан атамандан баарыбызды төбөгө коюп туруп анан жеп алат анан. Бөлүп жечүбүз андан. Бөлүп жечүбүз деп атпайбы? Өзү тойгондон кийин анан бизге алып койчу. Атаң, мына улакчылардын батасы ыйык деп коет, ата бабадан айтылган. Улакчылардын батасы деп. Келе. Иштериңиздерге ийгилик. Каттайсың бияқта. Эл жерибизден Кыргыздын дагы Кыргыздын көп керегине жарап жүрө бериңиздер. Ушул айылдан көп намыскөй жигиттерибиз чыга берсин. Ишиңизге ийгилик. Улакчыларыңызга. Айтканың келсин.
Assalamu alaykum aka. Жақсы бек. Жоқ, черте бер, сен. Assalamu alaykum. Qandayсыңар? Biz кичинекейбизде aka. Мына өмүр бою ушу маалда мына ушу кышында болбойт. Эми кышында суугураак болуп калат. Мына күн кыш болуп, анан кыш кетип, мына азыркыдай маал болуп, жер каралып, кар эрип, чымчыктын үнү чыгып, жана туут башталып, төлө башталып, aka. Ошо маалда анан ордо оюну күчөйт. Бозодон ичип алып, баары чогулуп алып, чырдашып, беделдешип, анткени бул жерде аябай азарттын оюнда. Мына жүрсөң, мону өтө сакабайк, Мына Курман айкем айтып берет азыр мына. Муну авалак деп коет. Мына авалак, мына көрдүңбү? Муну бубу? Муну авалак дейт, аркы челчи деп коет. Ha. Бул челчи, бул тияктан карамак карап, анан авалак момундай келип калса, бул ичке түштү деп коет да. Бул аяк баш менен челчиди салат. Мына жетип калды деп анан ортого туруп бул черте баштайт. Оочкөлөрдү. Bunu bir miyde koyup bu жерде. Kan bol. Байке, Курман байке. Момундан отуруп туруп соккондо чүкө ордодон чийинен чыгыш керек, Момундан. Кайра балакты, тиги чүкөгө ченчи жеткиде коюш керек. Байке, туура отурдуңбу? Ооба. Тизен жерге тийгизет. Жерге тийгизет. Тизе жерге тиет, Анан монтуп соккондо чүкө чыгыш керек дейт, Ооба. Көрдүңбү? Ой, айтканга оңой, кылганы келгенде кыйын. Анан кайра бутты алмаштырып туруп мына. Чыкты. Кетти. Siz oynatçı эмес белеңиз, Алманбет байке кичинекей кезиңде? Iya. Oynatçı эмес белең. Ойночу сен ордо эмес мындай. Беркинде чүкө. Беркинде чүкө ойночусуңар. Сен атмай мына. Ушинтип тада да Курман байке. Ал Чиле. Ма, Sanki. атып көрбөйсүң? Bu taş bu, эмне бул? Бул мүйүстөн. Мүйүстөн жасалган. Мүйүстөн жасалган авалак бар. Bu эмненин мүйүзү? Уйду. Текенин мүйүсү болот. Аркардын мүйүсү болот. Аркардын мүйүсү, текенин мүйүсү, Момунда мүйүстөн жасалат. мүйүстөн жасалып көрдүңбү? Жеңилтире? Чаппай. Кыйратып көрөйүн, Ama kanda kalmayın şimdi. Монтип туруп эле чабасың, тапталдап. Anda. Koyun. Урматтуу интернет көрүүчүлөр, бүгүн Алманбет мырза менен берел кечке жүрдүк. Кечинде от жактык, күндүзү кечке Ордо ат ойнодук, мингидик, ордо ойнодук деги кызыктуу убактыбыз өттү. Алманбет мырзаны мурун саясатта сыртынан гана тааныган болсок, азыр жан дүйнөсүнө үңүлдүк, сезимталдык жайларын көрдүк. Айтор бир башкача Алманбет мырзаны чыгара алдым деген ойдомун. Ооба, андай болгон сырдын баарын айттырдың. Айтты. Ошо. Эми буюрса дагы кызыктуу берүүлөрүбүз алдыда болот. Эгер бул берүүбүз жаккан болсо, анда сиздерден ой пикирлериңизди күтөбүз. Комментарийлерге пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Жана каналыма катталып коюуну унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман тургула.